Ақтауда Каспий деңізіндегі ири контейнер хабы ишке кирди. Объект Қазақстан президентінің тапшырмасының алқағында құрылған. Еске салсақ, Долбор Қазақстан темир жолы улуттук компаниясы тарабынан Кытайдын Лиан Унган порту жана Ақтау эл аралык деңиз сода порту менен биргеликте ишке ашырылган. Жаңы хаб транзиттик мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтүүгө жардам берет. Бул чыгыш батыш жана түндүк түштүк эл аралык багыттар боюнча Казакстандын позициясын бекемдөөгө мүмкүндүк берет. Заманбап логистикалык инфраструктура өлкөдө теңдеши жок алдыңкы технологиялар менен жабдылган. Бул жүктөрдү иштетүүнү кыйла тездетүүгө мүмкүндүк берет. Объекттин өткөрүү жөндөмдүүлүгүнө келсек, ал жылына 66 000 контейнерге жетет. Иш Транскаспий транспорттук маршруту боюнча Кытайдан 100 000 контейнердин келиши менен башталды. Белгилей кетсек, бул коридор Кытай менен Европа өлкөлөрүнүн Казакстан, Каспий деңизи, Азербайджан, Грузия аркылуу байланыштырат. Это не только инфраструктурный. Бул жөн гана инфраструктуралык долбоор эмес, континенттерди жана өлкөлөрдү байланыштырган келечекке инвестиция. Бул багыттардын келечеги жетишилген макулдашуулардын эң жогорку деңгээлде аткарылышынын символу. Достигнутых договоренностей на самом высоком уровне.